Бир топ күндөн бери Кыргызстандан миллиондордун чыгып кеткендегиси талкууга түшүп жатат. Ал эми коррупция бир эле кишиге байланып калбай, жер, суу, кен байлыктардын тонолгондугу, мекендештердин уурулуктан улам ырыскысын башка өлкөдөн издеп чыгып кеткендегиси, деги эле азыркы бийликтин коррупциянын жаап жашырып жаткандагысы. Коррупция бийликтин эркесиндей талтаңдаганы табышмак эмес экендигин Адахан Мадумаров шейрек кылым айтып келет. Коррупция бүтүндөй тамырлаганы, мөңгүлөрдүн талкаланып, Кытайдан алынган карыз уурдалып, президент айткан 35 ууру камалбай эркин жүргөнүн айтпасак да маалым. Ал эми Адахан Кимсенбаевичтин коррупция тууралуу пикирлерин сунуштайбыз жана да максималдуу бөлүшөбүз. Коррупцияга менен күрөшүүнүн деле кереги жок. Коррупция бул жана жети баштуу желмоуз эмес. Коррупциянын башы бийлик. Эгерде жетекчиң ушундай зыркыратып кармап койгон болсо, коррупция бир заматта муну өлөт. Өзүнөн өзү өлөт. Урматтуу премьер-министр, өкмөт башчы. 100 ууруну билесин, бардыгы билет. Бардык кыргыз билет. 100 ууруну топто, ушундай кылып жыйна, айт. Жедик, ичтик, эми жараткандан корколу дагы кайтаралы. Де ушундай деп 100 ууруну карма. Анын 35-ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтоо койбойт. Мына карагыла. Жаштарга орун берели. 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди. 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурлардан. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баягы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган, жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коет. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев не деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казынасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казынага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледен. Мана ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан мен сага кылмыш ишин ачып коюшум мүмкүн, 3 күндүн ичинде качып кет деп кабар бербейт ал. Түндө 1,5-да уктап аткан жерден кармап келип атат. А биздикилер эртерээк кабар берет. Сен тезирээк кач. Качып бүткөндөн кийин сен кабар берип кой, мен бүттү, мен качып бүттүм деп. А мен сенин артыңдан кылмыш ишин козгоп коем. 2-3 ай, 4 ай, 5 ай туруп тур. Кыргыз унутчаак. Эртең эле унутат, анан келе бересиң. Мына ушундай келишим түзүп атат. Тилекке каршы.